Бүгүнкү биздин сапарыбыз Борбордон 1100 километр алыстыкта жайгашкан Өрүкзарлуу Баткен областына караштуу Лейлек районунун Көкташ айылында. Биздин бул жакка келүүбүздүн себеби ай чырайлуу кыргыздын керемет кызы Мыскалайдын оор тагдыры түрткү болду. Мыскалай аталган айылда 1994 жылы 28 июлда жарыкка келген. Төрөлгөндө бир үй бүлөнүн жалгыз кызы болгондуктан ата энесине чексиз кубаныч тартууланган. Тилекке каршы 3 жашынан тарта бетинин сол жак бөлүгүнө белгисиз шишик пайда боло баштаган. Мыскалды ошол замат атакеси Борборго алып келип, жалдагы балдар ооруканасына 27 күндө аралаткан. Бирок эч кандай тыянак чыкпагандыктан жыйынтыксыз өз айылына кайткан. Ошол күндөн тартып арадан 22 жыл өтсө дагы бул оору менен алпурушуп, карапайым үй бүлө жараткандан жардам сурап, жан кызынын сакайып кетүүсүн тилеп келишүүдө. Men endi şu gayrılık öyle yurtumdan sıranamın da şu kızımdı yaxşı olup geçsin dileyim. Ene kızım bu benim baktım bir ele yalgız kızım var. Kırgız elimde ben sıranamın. Şu kızıma yardım veriniz dedi. Ay kızım, ay kızım, ay kızım benim. Benim kızım Мыскалай, 40 tane kızım var. Kırgız elim bana şu benim kızıma yardım belgilep bize karacaklar yetişmeyen için şu sizlerge kayrılıp жатабыз. Негизи ошо биринчи класска баргандан баштап эле биягым бар болчу, бирок кичинерээк болчу. Анан уялып, сүрдөнсөм, сразу нерв болсом, шишип чыгат. Көптөрдөн көп сөздөрдү уккам. Бирок Бүгүнкү күндө көзүнөн жашын тамгызып, эне берип аткан батасы баарыңыздарга кабыл болсун. Көрүп жаткан болсоңуздар, мен ойлойм, сөзсүз кол сунат деп ойлойм. Себеби бул жашоодо адамдын эң негизгиси, эртеңкиси ушу балам деп жашайт ар бир адам.